Polat menen Gökçar finalga çıktı. Kızıllar 76'lar. Var Osman'da bir tane. Arkada. Yere kıraka kimsen buday verdi. Evet. Allah. Otur. Yo. Oktar Polat çıktı. Birinci, ikinci oyunga. Kim? Ben. Kalktın. Segizde. Kadir ver. Instagram'da 8'den hoş gerek. Kaytık ya biri. 2-1 şut. Kayt. Vay be. İki şut. Beş vurarsan 5 de neyse. Hayır. Taşa şaşma. Buday vardı. Evet. Polat fallığa çıktı. 3-2 böyle. Orta açı! Молодец, Süper! Dört tekli bok kalmış. Polat faldı da. Yıldığa uşul yaşlarda bana 18 yaştan çoğaldı, bana 45 yaştan çoğaldılardı. Uyuşturup uşul aksalılar, sediplerdi koyup uşul sportu dağı aldığa çıldırayın degen maksatta uşul bol otur. Kuday buyursa bundan keyin daha köp olur. Hazırgı söz bana bizim hökumetimizin jetekçisi uşul deputat İskender Karaman'ı baylanıştı. Uşul aile hökumetimizin başçısı gelip söz söylersin bana bizim azizlik var. Assalamu alaikum. Salamatsızlar, hürmetli spor seyircileri, sportmenler.
Birinchidan barыңыздарды 2026 жыл жылқы жылы менен барыңыздарды құттықтаймын. Жаңы жыл жақсылықтан, игіліктердің жылы болсын. Мына бүгін өзіңіздерге белгілі болғандай, біздің Қырғыз Республикасының Жоғарғы Кеңесінің депутаты Рыспаев Равшан Рыспаевич тарапынан мына атайын ушул спорттың кичи футбол түрі бойынша мына быйылкы жылы 3-чү сезон өтүп жатат десек жаңылышпайбыз. Мына бізде ушул Бел, Көкжар, Төлөс, Кулатов, Төмөйүн айлык өкмөттөр арасында ушул биздин жаштарыбызды ушул аксакалдар бүт баарын ушул ынтымакка чакыруу максатында аракетчиликтерин арбытуу ушул бизди спортко чакыруу максатында ушул Рыспаевич ынтымакты бекемдеп ушул ар дайым ушул Борбашкы стадионунда ушул кичи футбол түрү боюнча өткөзүп келе жатат. Бул да болсо депутатыбыздын спортко болгон өзүнүн ушул кызыгуусун көрсөтүп, бизге жардамын көрсөтүп келе жатат. Биринчиден ушу Рыспаевичка чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса бул спорт ар дайым өнүгөт деген ишеничтебиз. Анткени биздин президентибиз дагы ар дайым ушул спортту колдоп келет. Көрүп атасыздар, биздин спортсмендер ар дайым республикада, дүйнө жүзүндө өтө чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келе жатат. Сиздерге дагы ар дайым ийгилик каалайм. Мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй чоң сонун жакшы спорт оюн көрсөттүңүздөр. Спорт өзү чындыгында мындай караганда ден соолугу чың адамдар гана спорт ойной алат. Анткени көбүн күчү деле жеткен спорт ойногон. Мына азыр көрүп чуркап шамагайлы сабалап турган биздин ушул футбол оюну өтө чоң жакшы деңгээлде өттү. Мына Батырказ өзү баш болуп ушул жерде калыс көрсөтүп чоң ишти өткөзүп жатат. Биринчиден сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарга ийгилик каалайм спортсмендерге. Бүгүн мына ийгиликтер боло берсин. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Мындан ары чоң деңгээлде өткөзүңүздөр. Дагы мына республикалык деңгээлде болуп чыгат деген үмүттөбүз. Рахмат дагы. Жоғарғы Кеңесінің депутаты Рыспаев Рашанбек Рыспаевтың жардамшысы мына мақсат Ветчебеков. Ушул азыр жардам жолго алдым биздин Жоғарғы Кеңесінің депутатыбызга. Ушул мақсатка сөз берели, ушул форумдарды тапшырып коюуга уруксат берили. Assalamu alaikum. Урматтуу ушул бүгүнкү футболдун кечерден мелдештин тургундары сиздерде баарыңыздар биринчиден дем алыш күндөргө туура келип дем алышыңыздар жакшы өткөзүп көңүлдүү өткөзсүн деген максатта ушул Рашанбек Рыспаевичтин саламы сиздерге. Анан жыл сайын өткөзүп келаткан ушул лига оюндарында быйыл дагы ошо суранганыңыздарга негиз ушул Рашанбекке дагы уюштуруп берди. Мен ойлойм бүгүнкү оюнда өтө жакшы оюнда деңгээлде өткөзүп бердиңиздер. Топ толук деп бири жеңет, бири жеңилет дегендей. Анан өзүнүн негизде мына ушул мурдага караганда жакшы кыйла өсүш бар да. Сиздердин негизги максат ушул башта өкмөт башчыбыз айтып өттү, Батырак айтып өткөндөй ынтымакка, биримдикке ушул жаман жолдон жакшы жолго чакырган максатта уюштуруп жатат да бул оюнду. Ошого өзү келейин деди да иштер менен жумуштар менен болуп калды дагы, келе албай калды. Бүгүн мына 45+'тун эмеси бир күндүк деп эле сүйлөшүүдөн себеби көпкө оюнга чыдабай эме болуп калат дегени бир күндүк кылып уюштуруп берди да сиздердин оюнуңуздарды. Анан берке 18+'ту мына ошо түшүндүрүп кийин азыр кийин айтып бересиз. Ошо азыр мына сиздердин кирисиңиздерди берип кое берсек, анан буяк түшүндүрүп берели берке эмелер боюнча. 18 менен 35+'туку бир айга чыгат. Бир ай болот. Сиздердин суммаңыздар 45'тик отдельный болгон, а так 18+ менен 35+ка Жоғарғы Кеңеш депутаты Рыспаев Равшанбек Рыспаевич общий сумманы 200 000 бөлүп берген. 18+ менен. Экинчи сезонго да ушул Рыспаев Равшанбек Рыспаевич болгон, спонсор болгон. Ал немеседе толук айтканда 130 000 спонсор болуп берген. Азыр акыркы неместе жабылышында, экинчи сезон жабылышында өзүнүн эме кылып айткан, мындан кийин дальше ушул эмени салтты калтырбайбыз, улантабыз деп. Ошол 45+'туку мындан кийин да ошо бир күндүк турнир эме кылып уюштура беребиз. 18+, 35+'туку бир айга чозулат. Сиздер эп 45+'тан аз келбегендер да бар да, ончок жайларда кошуш кыйын болуп атат. Мүмкүн болсо аларга да эме кылып айтсаңыздар, келип кошулса. Көкжар
Kokjar Liganın açılışının 45 plus'tun turnirinin 4. mesitten alganlık üçün 81. yıl klasıyla var. Kokjar Liganın 45 plus'un 3. mesitten alganlık üçün Kokjar Zbornoy starikleri selamlar. Kokjar Liganın 45 plus turnirinin gümüş medalı bilen 1977 yıllar selamlar. Kokjar Liganın 45 plus turnirinin en mıhtı oyuncusu dep Topçiyev nimetille taksırınız tamamladı. Turnamesi finalde nimesini en akırga koyup duraydı. Onun ortasında Süper Kubok'tun sıylanıcılarının önemli köteydi. Былтыркы 2. сезондун чемпиондору 18 плюс менен 35 плюстардын чемпиондорунун ортосунда Супер Кубоктун эң оюнунун эң мыкты оюнчусу деп Бостон уулу Сонун деп табылат. Kokjar Liganın Süper Kubokunun eğileri de 2009 bitirүүчүлөрү 92-91 yılkı jigitler. Barzımızlardı жаңа фонд бойынша айтып де тарифтердің немесі бойынша общий фонд біржолай фонд 50 000 болды. Ошоны бөліп сіздерге берділер. Бардыңыздар, сыйларыңыздар құт болсын. Жақсылықтарда ардайым ұшырашып жүре берелі. Бардыңыздарға ыраазычылык билдиребиз. Ысыныман үйлөрүңүзгө жетип алыңыздар. Uyuşturucularga. Taşbek.